Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Шарипович, урматтуу Жогорку Кеңеш, урматтуу өкмөт, сиздерден чоң сураныч. Ол Оренбург областында кире албай калган, чек араны өтө албай калган, жана талаада жашап аткан биздин кыргызстандыктарды, мекендештерди, кыргыз элин ушул жерден алып чыгып кетиңиздерди суранабыз. Өзүмдүн атыман мен ушул Оренбург шаарындагы Кыргызстандын өкүлү болом. Диаспоранын жетекчиси болом. Андан сырткары диаспоранын жетекчисиби же консулдун өкүлүбү? Өкөө тең. Өкөө теңби? Бош айта бериңиз. Бул жердеги сырткары бизде Солецкийде дагы 63 киши келди бул жерге. Жергиликтүү бийликтин чечими менен бул жердеги топко келип дагы 63 жаран Кыргызстандын кошулду. Шартыбыз деме. Шарты мына көрүп турасыздар. 4 күндөн бери мына талаада жашаган. Бүгүн бийлик, жергиликтүү бийлик, Оренбург бийлиги мындай палаткалар тигип берип атат. İçinde ne var ki? Ичиндеги Россия областы. ичинде азырынча эч кандай условия жок. Ичинде жергиликтүү бийлик чечип беребиз деп аракет кылып атышат. Мүмкүн чечип береттир, күтөлү. Бирок эң негизги маселе. Эми суроо. Эң негизги маселе. Колдон келишинче аракет кылып, ошо биздин кыргыз элин ушул жерден алып чыгып кетиңиздер. Суранам. Эми бир суроо. Сиз мамлекеттин өкүлү. Мамлекеттик деңгээлде иштеп жатасыз, Ушакта жумуш алып барып атасыз. 4 күндөн бери эмнеге палатка тигилип, маяка тигилгенден кийин келип атасыз. Анан бияктан деген могу орустар келип бизге ушундай кылганда, бияктан келип атасыз. Ол жердин баарын көрсөтүңүз. Жүрүңүз, эчтеме. Өзүңүз айтасыз. Өзүңүз айтасыз. Могул жерде жашадык биз 4 күн. Айтасыз, эчтеме. Ушул жерде жашап атат. Мына Екатеринбург, Оренбургдагы кыргыздарды эмне себептен өткөрбөй атат десе, Кыргызстан мамлекети айтып атат. Казактар айтып атат. Орустар айтып атат, мыякта Оренбургдун өкүлдөрү, Оренбургдун губернаторда иштегендери айтып атат. Казак даяр дейт жолду ачканга. Орус даяр дейт силерди кетиргенге. Бир гана мамлекетиңер, силердин мамлекетиңер силерден отвернув эстеп атат. Бизди силерден качат, отвернуться деп атат. Жергиликтүү бийликтин андай айткандарын мен уккан жокмун биринчиден. Алар силерге келип ошентип айтса, алардан сурайбыз, мисептен айтып атышат. Ошентип айтты. Бизде ошондой видеолор да бар. Мына ушул жерде, мына мындай жерде талаада көрсөтүңүз, сүйлөңүз. 5-май күнүндө келдик. 5-май күнү келдик. 4 күн жаттык. Мына силеріңіз мына талаада ел жатып аткан. Мына астыга өтүп сүйлөсөңүз, астыга өтүп. Сүйлөңүз, көрсөтүңүз, кайсы жерлерде эмне турат, ошонун баарын көрсөтүңүз. Эсинде андай суук болду. Сыздар аялдар. Ушу сызда жатып аттылар. Чалсак телефондору барды, албайсыңар байке. Биз тааныбайбыз дейсиңер. Эми айтып бериңиз, Сүйлөңүз. Сүйлөп коюңуз. 4 күндөн бери ошол жанагы биздин мекендештер мындай условияда талаада жашап атышты, түнөп атышты. Аңызы факт, мына мен ошол жерге келип өз көзүм менен көрүп отурам. Бул жерде жолдун боюндагы кайыңдар тигилген экен, ошол кайыңдардын арасында жашап атышыптыр. Тамак аш өзлөрү кандай кылып даярдап аткандыгын билбейм, бирок колдон келишинче өзлөрүн курсагын эптеп тойгузуп атышыптыр. Мына бүгүнкү шарты. Бүгүнкү шарты ушундай. Айлана чөйрөдө суу жок. Не кылып атышат? Ошолордон бери айтып коюңуз. Туннелде жатты, туннелде. Туннелди көрсөтүңүз. Башкалар айтыңыз өзүңүз. Мына Оренбург областынын почетный консулу. Фамилияңыз ким эле байкеси? Меники Жандарулу Талайбек. Жандарулу Талайбек, почетный консул Оренбургской области, Бузулукского района, туурабы? Жок, туура эмес. Почетный консул Кыргызстана в Оренбургской области. Почетный консул Кыргызстана в Оренбургской области. 4 күн ушерде боюнда бар, буту сынган. Мигранттар менен жашап атат го детиги, налог, палок дегендин баары. 10 миллионду дагы жеп бүтүрүштү. Шайлоодо гана карапайым эл керек. Только шайлоодо. Кел жаныңды берем дейт. Мына келиңиз. Кача ары кет. Бияка кириңиз. Бияка кириңиз. Бул жака кириңиз деп айт.
Силер диванда жумшак жерде жаттыңар, Ayaklarıma çarptı. ылык жерде. Мына кыргыздар Кириңиз. Астыга кириңиз. Киргиле. Суукта шамалдай. Çalsa албайсыңар телефонуңарды же. Мына айтыңыз, мындай жерде жайгашып жатышты деп. Oşular köşöt bize. Qarang endi. Adamgarchilikka jatoq usul. Köşödik oşulardı biz. Ушуларды көшөп жатып аткан, боюнда бар аял жатып аткан ушул. Boyunda var. İçteki balası. Инвалидтер жерде жатат. Калды төрөгөнүгө бир жыл. Айтыңыз, алып кетсин бизди, айтыңыз. Ушу жерде жатабызбы? Ушундай болобу бизге? Бул жерде биздин туугандар жанагы бузулуктагы жолдун боюнда калгандар мына ушундай условияда астына чөп салып, эптеп ушул жерде түндөп 3 күндөн бери 4 күндөн бери жатышат. Дагы жолу кайталайм. Колдон келишинче болгон аракеттерин баарын кылып алып чыгып кеткенге аракет кылыңыздар. Бийликтин өкүлдөрү. Bizde olup varsa Batkent'ini biz kaytarıp veriyoruz. Bu migrantlar da emne günü uşunçup jatkanına. Oşon da ayızsız mı? Эмне күнөө? Emne günü. Бизде эмне күнөө? Биз эмне оорулуубузбу? Же эмне бөтөн элдин баласыбызбы биз? Kasal olsak İşledik. Karantin kılıp koydu jumuştum bari. Registrasyonuz bitti. Bir yıldır. Registrasyon çoyba kaldı. Bizde emne günü migrantlarda emne günü. Getir al bak. 3 ton bilet aldık. 3 ton. Birden 3 ton bilet aldık. Aeroporttan. Oşa bilet var kişiler 10 binge çeyik alganlar. İlagan boydan kalıp gitti. O şeyden 20 binde bilet satılıp gitti. Hadi bilet bırak, bırak. Билет бар мына колунда билеттери барбы? Кармак колунда билеттери бар. Непосредственно окуңуз. Канчанчы число алынган, канчанчы рейс баарын окуңуз. 2 ay oldu. Bisketçi. Akçalardın da Akçanın gereği yok da bisketçi. Жол ачып бергиле. Bu sefer maşinalarla alıp çıkıyoruz. Мына мен суық окуңуз. Bitti. Мен эч нерсени чечпейм. Четко, ясно, вслух. Вот это все прочитайте, пожалуйста. Сиз кайраскан адамсыз. Бизди кабыл албай атат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү мына колдорунда самолетко болгон билеттер бар экен. Число занча турат. 18'ge alama, 25'ge algan mı? 25 var da mende. 25 мартта алынган билеттер. Ошондо 25 марттан баштап сиздер Москвада күтүп аттыңар, туурабы? Şerimet'e 5 günce attık Şerimet'e. Andan keyin hostelde bulduk. Hostelde hem aldap bizde karteşke piyazını alıp bergen күнүгө çirezden oşonda video kalatты bizde. Төргө алган видео керек экен. Өздөрүн жашыл. Bir çıkarsak жалған қалып бұлар деп çıkarıp atar. Москвалыктарга мен жооп бере албайм, туугандар. Макул. Аны сүрөп эле койгон, макул. Анда мөөрдөн кетиштин айласын кылың болду. Мен анда чече албайм. Жоқ, қайрылың. Кайрылдың азыр, кайрылдың. Күндүгө қайрылың. Bir жыл Күндө кайрылды. Неге сизге чалса токтойт? Неге телефон Неге телефонуңузду албайт? Бүгүн турдум мен. Сиздин жардамчыңыз бар. Сизден кийинкилер бар. Неге албайт? Чалсак, бизге чалбагыла биз эчтекени чечпейбиз дейт. Эмне үчүн? Кайсыл? Биз чалдык Либойлан. Мына мен жардамчылар келди. Менде сиздин номериңиз бар, Талай консул деп. Hareketli kılsa. Менде бар сиздин номериңиз, менде бар. Алган мен подполковниктен. Сиздин номериңизди берген. Хорошо. Так. Сиздин номериңизди берген. Чалса мына менден берчи чалайын деди. Алтынбек деген бала мына биз менен чогуу жүргөн бала. Чалса мен эч кандай жардам бере албайм. Эчтекеңерди билбейм деп өчүрүп коюп турсуңар. Эч кандай жардам бере албайм, өтүп кеткенге деп айттым. Бизди Алтынбек чалды. Талаада калып атсак эмне жардамы? Мен кант өткөзөм. Неге консул? Жок, өткөзө албайм. Талаада калса бир жайгаштыр. Gaysizlikler var ki tünde bir günden gel tünde keplik tamam alıp geldi. Gaysizlik oruslar tamam tünde. Bizsiyle şöyle depte izle atar. Kırgızistanlar kabul koydu. Жана түштүбү жана мен машинамен келдим. Сиздин машинадан келгендер алан биз силерге окшош карапайым адамбыз. Биз консулда иштейбиз. Мен ошондой карапайым адаммын. Anda karapayım. Сизди тааныбайм. Ача калдың. Мен почетный консулмун. Анан бул жерде кандай мигрант? Башкы кошунун айырмасы. Айырмасы жөнөкөй эле өкүл. Бул жөнөкөй эле өкүл. Мен коомдук ишмермин. Түшүндүңүздөр? Мен өкүлмүн. Кыргызстандын Оренбургдагы өкүлүмүн. Кыргызстандан Оренбургга кандай бийлигине кабарды жеткизиш керек болсо, ошо кабарды жеткизем. Бул жактан Оренбургтан Москвага кандай кабар жеткизиш керек болсо, ошону жеткизем. Мен бул жерде чечүүчү ролду ойнобойм. Оренбургда Kim çeşe? анын мамлекеттин дегенде чечилет, мына маселе бар. Сиздер кайрылуу жасасаңыздар чечет. Сөзүңүзгө кайтарып берейин. Жеткизет экен сөздөр туурабы? Эки жак мына. Неге бизге буларга шейшеп, томагаштар алып келип берип атасыздар, жеткизсиз. Неге жок ушун жеткизсиз? Жок, неге жеткизсиз? Эмне жок, ошо эмне деп жеткизиз? Уят мен кооп айтасыңар. Адам эмесиңер. Орус келип айтканда мына жанагы берки балдар, старший балдар баарыбыз чогуу турдук ошо жерде. Жанагы ошол райондун зам акими келип айттыбы?
орыс бала жаңағы спортивный үшін лагерь дайын болды, ошол жака жөнөзүңөр деп. Жарым саат берем деп айтты. Мен ошол сөзүн кайталадым. Мен да ошого ишендим. Мен да ошого ишендим. Жок, мына байке, не ишенесиң? Жок, Билесиңер байке, Өзүңөр көргөнсүңөр го көчөдө жатканыңызды. Билишиңиз керек болчу. Мен орустарга ишенесиз. Ушул жерде өзүңүз билишиңиз керек болчу элдерди. Мына ушул элдер өзүңүз билишиңиз керек болчу. Мен кантип билем? Жергиликтүү бийликтен бийлик мына кылды. Сиздин жардамчыларыңардан да келип койгон жок маяка. Сиздин жардам чалганда да алып да койгон жоксуңар телефонду. Өчүрүп койдуңар. Ал неме деди? Мен деди. Мына жерде лидермин деп келген. Мен лидермин деп келген. Мен консулда Мен тааныбайм деген. Мен лидермин. Сендерге окшош мигрант адаммын деп жөнөкөй. мойнуна койсоң, мен антип сүйлөгөн эмесмин дейт. Ал, усар жигиттер. Сүйлөгөн адамдын сөзүн биз сактап калабыз.